Жолдошум талак бербей жатат, күйөөгө тиейинби деп жашабаганыбызга 3 жыл болду, кандай кылсак болот? Ошол бул дагы аялдардын эркектердин укмуш даражага жетип калгандыгыбыз да. Ажырашып кеткенден кийин талагын берет. Куранда Аллах Таала эмне деп атат? Эгер талагын берсең, жашагыңар келбейби, жакшы кылып талагын бергиле, ал өзүнүн жашоосун улантсын. Кече мага бир суроо келди. 6 жылдан бери ажырашып кетиптир, өзү аял алып кетиптир, ал акмакчы. А бул аялына талак бербейт экен. Талак бербесе, анын аялы болуп эсептелинет дагы, ал башка турмушка чыга албайт. Эмне кылат? Же бизде закондор ошого ылайыктуу закон кабыл алынган эмес. Кече ошо бир прокурор менен отуруп, ушул боюнча бир закондун чегинде карадык да, закон жагынан кандай жардам берсек болот десек, нике күбөлүгү жокпу дейт, биз эч кандай жардам бере албайбыз дейт. А боптур, нике күбөлүгү жок экен анын, ага мамлекет тарабынан чара көрүлбөсө, а биз мусулмандар кантип чара көрөбүз ага? Чара көрө албайбыз. Муфтияттын подвалына алып келип урайлы аны, эмне кылабыз аны? Биздин андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эми ушуга мамлекет тарабынан бир ислам дин мамлекеттен бөлүндү дегенден кийин кээ мындай маселелерибиз бар да, мамлекет болбосо чече албаган маселелерибиз бар да. Мына ушул аялдардын маселесинде ушундай маселелерде муфтият бир чечим кабыл ала турган, же болбосо муфтияттын сунуш берсе, нике күбөлүгү жок болсо дагы алып барып нике күбөлүк бар үчүн бул мамлекет тарабынан чара колдонулат. Эгер нике күбөлүгү жок болсо, муфтияттын бир сунушу менен ошол адамга барып апарып, бир 5-6 күн СИЗОго камап, талагын бердиртиш керек да. Эми бизде шариятыбызда казы тарабынан талакты зорлоп бергенге неме жок. Ханафи мазхабта андай нерсе жок. Эми ошону Шафи мазхабында бир мазхабта ушундай фатва бар. Мамлекет тарабынан ошого буйрук берсе, казынын, башкача айтканда, соттун чечими этибарга алынат деген. Азыркы мезгилде мындай эркектер чыкты да, аялдан төмөн болгон. Аялдан төмөн болгон десең, аялдар капа болушу мүмкүн. Бул малдан төмөн болгон да. Өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна ала албастан, ошо башка бирөөнү эмне кылып атат? Зулум кылып атат. Ал аял өзү акча тапса, өзү кийим кийсе, өзү сатып алып, бардыгы күнөөсүнө жазылып турат. Себеби өзү квартирага чыкса, күнөөсүнө күнөө жазылат. Себеби күнөөсү квартира алып бериш керек болчу. Өзү барып иштеп, курсагын багып атса, күнөөсүнө жазылат. Өзү кийим сатып алса, күнөөсүнө. Ал акмак өзү билбей да тозокко кетип аткан. Ойлоп атат, муну мен азаптайм, күбөгө тие албай турган кыйнайм деп. Иншалла жакында бул нерсеге алдымдар кеңешине бир сунуш кылып неме кылабыз. Азыр мен сизге бир нерсе деп айта албайм. Ал айтыш керек. Бир нерсе кылыш керек. Оозунан талак деген сөз чыкмайынча никеңиз ошо бойдон турат. 3 жыл болмоктон 50 жыл болсо да. Эмне кылыш керек? Ага бир чара көрүнүш керек. Муфтият бир алдымдар кеңеши бир чара көрүнүш керек. Ушундай эле көп болуп атат азыр. Ажырашат, талагын бербейт.